Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Allah Taala mактоолор болсун. Бүгүнкү сабагыбыз сиздерге тафсир сабагынан болмокчу. Тафсир сабагына киришерден алдын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан мубарак сөзүнө токтолуп кетмекчибиз. Пайгамбардын айткан сөзү: Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam. Ушул хадисти, мубарак хадисти бир аз талкуулап, анан кийин тафсирге киришебиз, макулбу? Kullu amrin. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул сөздү айтканда максаты ушул берекелүү болсун, биздин кылган ар бир ишибиз берекелүү болсун деп мына бул сөздү айтып кетти. Kullu amrin. Кул бул билесиздер, бардык деген маани берет да, туурабы? Кул болсо өзүнөн кийинки сөзгө эргешип изафа болот бул жерде, туурабы? Эми таркип жагына карай турган болсок, бул жерде эгерде кулдан кийин эгерде могул сөз накра анан муфрат келе турган болсо, анда ахатты оруп калат, афратты. Ошондо куллу амрин дегенде ар бир иш деген маана беребиз. Эгерде могул жерде ушул эле муфрат эмес, балким жам болуп кала турган болсо, анда жамаат болуп калат. Мисалы, куллу ашхасин десек, же болбосо куллу рижалин дей турган болсок, анда топ жамаат эркектерди түшүнүп калабыз. Бир жамаат эмес, балким бир канча жамаатты түшүнүп калабыз да. Эгерде могул жер муфрат эмес, жам болуп кала турган болсо, ал эми бул жерибиз маарифа болуп кала турган болсо, маарифа. Мисалы, куллу зайдин депчи, куллу зайдин дей турган болсок, анда ошол шахс фардын өзү толугу менен деген маана берет да. Мисалы, куллу зайдин ахсану дей турган болсок, зайдтын турушу эле эң жакшы. Ушу башынан баштап бутуна чейин бардык эң жакшы адам. Ал ошол эле кезде эгерде баягы маарифа жам болуп туруп буга изафа боло турган болсо, бул төртүнчүсү, анда бул дагы баягы маалум болгон ашхастарды, афраттарды өзүнүн ичине киргизип калат. Куллу рижали десе, куллу рижали десе, эркектердин бардыгы деген маана чыгып калат да. Макулбу? Эми биздин азыр могул жердеги карай турган сөзүбүз эмне болду? Амрин дегенде накра келди, муфрат келди. Андыктан шумулият бул жерде ар бир нерсеге оролуп атат да, макулбу? Андан кийинки келе турган куллу амрин зи неле бягы? Балин. Машалла. Балин. Бул сөз мо амырга сыфат болуп атат. Кандай иш? Зи балин деген. Жөнөкөй иш эмес, зи балин болсун дейт. Могул зиге токтоло кете турган болсок, зи Куранда эми биз баягы Куран болгондуктан сабагыбыз биз Курандан мисал келтирелик. Зи жакшы баягы тема, жакшы нерселер колдонулат. Ошол эле кезде болсо зинин ордуна сахиб деп колдонсок болот эле да, туурабы? Сахиб менен зунун мааниси эмне экөөнүкү тең бирдей, туурабы? Бирок ошол сахиб дей турган болсок, ал жерде баягындай мисалы кул сахиб мисалы сахибул хут, сахибул хут деп пайгамбар Юнус алейхиссаламды Аллах Таала сыфаттап атат. Кайсыл макамда сыфаттап атат? Баягы ла такун болбоду, нахи кылып атпайбы пайгамбардычы? Сахибул хутка окшобо деп атат да.
Карагылачы. Аятта эмне дейт? Ла такун ка сахибил хути из нада ва хуа макзум. Карагылачы. Бая пайгамбарды тыйып атат да, тыйган жерде сахибти колдонуп атат. Юнус алейхиссаламга окшоп калба, ошондой анын кылыгындай сен да кылык кылбагының деген сөздү нахи кылып атат да. Нахи макамында Аллах Таала сахибти колдонуп атат. Ал эми баягы Юнус алейхиссаламды мактап баягындай даражасын айтып жаткан кезде зини колдонуп атат да. Караңыздар. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Турабы? Анбия сүрөсүнүн 87 аятында Аллах Таала зи деген сөздү колдонуп атат. Көрдүңүздөрбү? Могул жерде зи деген сөздүн маанисин түшүнүп алдык. Андыктан зи жакшы нерсеге колдонулат экен. Макулбу? Могул жерден не нерсе чыгып кетти? Жаман иштер чыгып кетти. Андыктан бир урулук кылып жаткан кезде бисмиллахны айтып алып урулук кылган ылайык келбейт. Макулбу? Ошондуктан зибалин бал деген хал маанисинде, хал маанисинде. Муну ар бирин жазып калыңыздар, суроода келет. Ошондо жакшы акыбалды, жакшы акыбалга ээ болгон иш. Макулбу? Ошондой маани берилет. Андан кийин эмне дейт? Куллу амрин зибалин ла юбдау фихи. Хоп. Ла юбдау. Бул ла юбдау деген жумла могул амрга экинчи сыфат. Кандай иш? Кандай иш дейт? Башталбай турган болсо дейт. Башталбаган. Бисмилла менен башталбаган жумуш деп атат да. Макулбу? Эгерде ар бир иш өтө зарыл болгон иш, мисалы, бирок ошондо бисмилла менен башталбай калса дегени да. Макулбу? Мо фихи. Мода фи зарфият сабабия маанисинде. Бисабабихи да. Бисабабихи. Менин негизинде ошол башталбай калган себебиден эмнеде? Баягы фихи фил амр. Мо хи замир каяка келет? Мо амрга келет. Амрга келгенден кийин ошол иште бисмилла айтылбай калса, ошол айтылбай калышлыгынын себебиден деген маана беребиз. Могу фи эмне экен? Сабап маанисинде экен. Фихи могул жерде эми көңүл буруп коюңуздар. Бисмиллахи. Бисмиллахи ар-рахман ар-рахим. Бир риваятта могу бе кошулуп келет, экинчи риваятта беси жок келет. Бисмиллахи же болбосо бисмиллахи. Макулбу? Мунун айырмасы бар дегенде, эгер бе кошулуп кала турган болсо, анда могу лафздын өзү мурат болот да. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтышлык мурат болуп калат. Максат болуп калат. Ушуну айтыш керек болуп калат. Ал эми могу бени алып таштай турган болсок, анда Алланын аты менен кандай эле ат болбосун. Ар-Рахман болсун, Ар-Разик болсун, кайсыл эле Аллах Тааланын атына туура келген болсо, мына ушул жерден колдонсок боло берет деген маана чыгат. Могу эгер бени алып таштасак, ал эми могу бени киргизип койсок, анда могу лафз толугу менен айтылышы керек болуп калат. Макулбу? Түшүнүктүү да? Андан кийинки болгон жерде фахуа могу куллу амр муптада болгон да. Могу муптада. Макулбу? А мына могул жумла болсо хабар. Хата. Бул хабар болду. Фахуа аджзам. Фахуа аджзам. Ал аджзам болот дейт. Риваяттарда могул фахуа аджзам, фахуа акта, фахуа абтар деп үч түрдө келген. Бул аджзам дегени колу кесилген деген. Акта дегенде дагы колу кесилген. Аджзам менен актанын бир айырмасы, аджзамда могул немелерде кетиши мүмкүн. Бармактарчы.
бармактарды кесилиши мүмкүн, же болбосо кол кесилиши мүмкүн. Актаада кол кесилет. Ал эми абтар боло турган болсо куйрук кесилген болот. Эми кандай түшүнөбүз? Эгерде могул ажзам деген сөз кол кесилет дегени мына могуга ишара болуп атат. Башында ошо иштин башында бисмилла айтылбай кала турган болсо кол баш жагы жоктой көрүнөт дейт. Башы жок дейт. Макулбу? Ал эми эгерде абтарды колдоно турган болсок, абтар куйругу жок эмес беле? Ошол иш бисмилласы жок болуп кала турган болсо, эмне дейт? Аягы жок болуп калат дейт. Бая куйрук кесилип калган сыяктуу иштин аягына чыкпай калат деген маана берет. Макулбу? Бул азыр мындай үстүрттөн айтылган иш болду. Эми жалпылай кете турган болсок, жалпы айта турган болсок, ар бир эле иште бисмилланы айтып беришибиз шарт эмес экен. Кандай иштерде зарыл болгон, жакшы болгон иштерде, матлуб болгон, сооптуу иштерде бисмилланы айтышыбыз керек. Ал эми башка иштердечи, мисалы тамак жеп атам. Кандай болуп калат десек, туура ар бир эле иштерде мисалы биз бисмиллахир-рахманир-рахимди айта турган болсок, берекелүү болот деген сөз да. Макулбу? Ал эми эгерде бисмиллахир-рахманир-рахим айтылбай кала турган болсо, ошол берекеси качып кетет. Калилул баракати. Баягы берекенин аздыгын өтө же болбосо жок экендигине далалат кылат. Ажзам, абтар деген сөздөрчү. Макулбу? Андыктан биз дагы азыр ошол сабагыбызды иншалла ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү менен баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Эми бул риваяттын дагы башка түрлөрү бар. Мисалы, могу бисмиллахир-рахманир-рахимдин ордуна билхамди лиллахи деп келген. Хамд менен куллу амрин зи балин ла юбдау фихи билхамди лиллахи фахуа ажзам. Бисмиллахир-рахманир-рахим ордуна алхамдулиллахи роббил алем деп келишкен. Хоп. Жана дагы ошол эле сөз могул жер касра менен тугандар. Могул жер көңүл буруп коюңуздар, могул касрасы менен. Ошондой эле бул дагы бир риваят бар. Билхамду лиллахи. Хамду дей турган болсак, хикаят болуп калат. Хикаят. Хикаят дегенде именно алхамду лиллахи деп айтышыңыз шарт болуп калат да. Могунда алхамду лиллахи деп айтышыңыз шарт болуп калат. А могунда любой түр менен Аллах Тааланы мактасаңыз боло берет. Макулбу? Андан тышкары бул ошол риваят башка түр менен да келген. Би хамдин лиллахи. Бул не болду? Накара менен келип калды. Алиф ламы жок болуп калды. Би хамдин лиллахи деп. Бул кандай, бул экөөнүн айырмасы бар десе, могундан тышкары. Могу экөөнүн айырмасы не десе, бул жерде алхамдулиллахи деп баягы таанылган, билинген марифа болбо. А бул жерде накара. Накара болгондон кийин кандай эле хамд болбосун деген маани бере беребиз. Кандай эле мактоо болбосун, Аллах Тааланы мактап баштасаңыз, ошол берекелүү болот деген сөз. Эми биз ойлойбуз да, бисмилла менен башташыбыз керекпи, же болбосо хамд менен башташыбыз керекпи? Туурабы? Же бисмилла менен башташыбыз керек ишибизди, же болбосо хамд менен. Экөөнүн бирөөсүн аткарышыбыз керек да. Дегенде биз эгерде экөөнү карай турган болсок, тугандар, экөө тең хамд, экөө тең ошол эле кезде исм да. Бул могу бисмиллахир-рахманир-рахим буга жеткис не нерсе бар? Аллах Тааланын макташлык. Туурабы? Хамд бул деле. Бисмиллахир-рахманир-рахим бул да хамд. Ал эми Аллах Тааланын аты менен бул деле Аллах Тааланын аты болот атпайбы? Зикр. Туурабы? Бул ошол экөөнүн тең баяндап келген башка дагы бир риваятыбыз бар. Ошол экөөнүн тең жам кылып туруп, бизикриллахи деп келди да. Караңыздарчы. Куллу амрин зи балин ла юбдау фихи бизикриллахи фахуа акта, же болбосо абрам, аптар дегеним, аптар же болсо ажзам. Бизикриллахи деген кийинки немебиз бар экен.
зикр биллахи. Ошондо могул жыйынтыктоочу риваят болуп калды. Аллах Тааланы зикр кылсаңыз эле болду. Ал бисмиллахир рахманир рахим болсун, хамд болсун. Макул? Бул хамдын 3 түрү келди. Мындай болсун, айырмасы жок. Зикр. Аллах Тааланы зикр кылышлык матлуб болуп калды. Ошол ар бир эле иште эгерде биз Аллах Тааланы айтып баштай турган болсок, ошол берекелүү болот. Кээ бир учурларда бизде ошол эл журттун арасында суроо берилип калат да. Эми бул береке болушлугу үчүн баягындай бир иштин, улуу иштин башы болуп атпайбы, туурабы? Кой союп жатканда эмнеге бисмилланы айтасыңар? Бул жерде зибх дегенде башка бир жандыктын жанын алып атпайсыңарбы деген да сөздөр болот да. Ошондо кандай болуп калат? Бул жерде Рахман, Рахим, Аллах Таала деп зикр кылып атабыз, ал жерде не болуп атат? Баягы жаныбардын, койдун, мисалы, жаны алынып, союлуп атат. Кандай болуп калды дегенде биз аларга жооп беребиз. Биринчиден, ошол момундарга Аллах Таала ошол айванаттарды, койду, уйду неамат кылып берген. Бизге ошону союшлук менен ал адал болуп жатат, бисмилла дешлик менен бизге неамат болуп жатат. Андыктан бизге салыштырмалуу бул Рахман, Аллах Тааланын мээримдүүлүгү. Жана дагы ошол эле кезде ошол койдун өзүнө ошол бисмилла менен союшлук, ал адал жол менен союлушу, бул да өзүнчө бир макам. Бул дагы болбосо бунун жаны чыга турган анык. Болгону эле кээ бирөөсү баягындай бисмилласы жок эле ар кандай же болбосо атып алып, же болбосо ар кандай кылып союп атышат, арам жолу менен. Антип арам жол менен эмес, балким берекелүү жол менен зибх болгону бул айванаттын өзүнө дагы береке болот деп жооп берилет. Алхамдулилла. Эми ушул бисмилланы жазып алыңыздар да, бул тууралуу кыскача айттык. Бул жерде көп сөз бар эле, көп сөздүн баардыгын кыскартып бизде сиздерге кыскача айттык. Андай болсо биз Курандын азыр биринчи эле бетин ачкан кезде Бисмиллахир рахманир рахим деген кээ бир алымдарыбыз аят дейт, кээ бир алымдарыбыз аят эмес дейт. Фатиханын Бисмиллахир рахманир рахим тууралуу сүйлөмөкчүбүз. Экинчи сөзүбүз. Бисмиллахын хадисте окудук, эми бисмиллахын өзүн окуйлук, Бисм. Могул жерде биринчи эле биздин көзүбүзгө урунган эмне нерсе бар? Харфул ба. Ба тамгасы. Ба тамгасы. Бул эмне? Харфы жар. Хуруф дайыма негизинен сүкүн менен башталат. Сүкүн менен болот да. Мабнияттардын аламаты эмне? Хуруфтугу. Сүкүн да, туурабы? Бул дагы сүкүн өзүчү негизинен эле. Анан бирок бул жерге келгенде касра менен келип калды да. Касра менен келип калды. Караңыздарчы, баштаганда эле касра менен келип калды. Бунун белгиси адам баласы сынмайынча, өзүнүн ылдый болмоюнча Аллах Тааланын мээримине жетпейт деген сөз да. Сиз баштаганда эле жеңилип беришиңиз керек Аллах Таалага. Баштаганда эле касра болуп бериш керек, ылдый болуп бериш керек, чөгүп бериш керек дегендин белгиси. Жана дагы касра харакаттардын арасында эң жеңил болгондуктан касра берилип жатат да. Макулбу? Эмне себептен бул сүкүн болуп туруп касра болуп калды десе, ушул эки себепти эми дагы бул жерде бир канча себептер айтылган, бирок ушул экөөнү айтсак жетиштүү болот. Макулбу? Анан бенин өзүнүн харфулба жар тамгасы болгон кезде 14 мааниси бар. 14 өзүнүн 14 мааниси бар. Бул жерде азыр могул аятка туш келген эки маанисин айта кетебиз. Бул истиана бирөөсү. Истиана болгондо кандай? Ал жардам суроо. Катабту бил қалами. Менин китабатым, жазуум калем менен болду. Жазуум жазылып жатат, калем менен биргеликте болуп жатат да. Истиана дегенде мен жардам сураймын, ошол жардам сразу ошол нерсе менен биргеликте аткарылат.
Ошондо мен бир ишти баштап жатам, Алланын аты менен баягы мен китепти жазган сыяктуу Аллах Тааланын аты менен мен баштап жатам деген маана беребиз. Оголу? İstihane. Ал эми экинчи мусахаба болушу мүмкүн. Эгерде биз аны мисалы мусахаба деген кандай? Бир иште бир нерсе жаныңызда болот. Мусахаба дегени шеригиңиз, шериктеш. Бул мисалы сиздин кылып аткан жумушуңузда, же болбосо сүйлөп жаткан сөзүңүздө Аллах Таалам сиздин шеригиңиз болсун дегенди да. Ушул эки маанисин алып турайлык азырынча. Же болбосо бул жерде таадия деген да маанасы чыгат, касам деген деле алып келсек болот, бирок баягындай мааниз чыгарган кезде алардын кемчиликтери бар. Бирок бул жерде азыр мусахаба же болбосо истиана маанасы буга бийге туш келет. Макул? Эми кийинки сөзүбүз исм тууралуу болот. Исм негизинен исмди эгерде иштикакын карай турган болсок, биздин кээ бир алымдарыбыз буну сумувдан алат. Же болбосо васм же болбосо висм, висм же болбосо васм. Эгерде сумувдан ала турган болсок, кандай маани берилет? Улуу. Улуу. Улуу, бийик. Бул исм деген Аллах Тааланын аты улуу, өтө бийик. Өтө бийик. Аллах Тааланын Ар-Рахман деген аты өтө бийик. Ар-Рахим деген аты өтө бийик. Ар-Раззак деген аты өтө бийик. Жана дагы башка калган аттардын бардыгы эмне мартабалары өйдө деген сөз. Эми ушул жерден пайдаланып кетип, бизде туугандар баягы элде мындай деген сөздөр бар. Адам баласына ат койгон кезде жаш төрөлгөн наристеге баягындай жеңил аттардан койгула, көтөрө албай калат деген сөздөр бар да. Айланайындар. Аллах Таала өзү атап исм атты не кылды? Улуу кылып койду. Өтө өйдө болсун дейт. Тешебекти койбогула айланайындар. Тракторбек же болбосо дагы башка нерселерди. Ат койсоңуздар улуу аттардан койгула. Мисалы Манас, кыргыздын жакшы аты бар. Манас деген, же болбосо Абдулла, Абдуррахман, жана дагы башка жакшы аттар бар, ошолордон койгула. Эч качан аттын өтө баягындай бизде баягы мартабасы улук болуп калган адамдардын аттарын койбошубуз керек, аларга окшоп өсө албай, көтөрө албай калат дебешибиз керек. Балким аты ошол, аты дагы биздерге жардам берип, бул да бир кандайдыр бир деңгээлде адам баласынын өсүшүнө не болот? Таасир этет. Эми сумувун кандайынча исм болуп калды деген суроо. Сумувун исм кандайынча болуп калды? Бул жерде эки түрдүү жооп бар. Бирөөсү болсо сарфи дегенде сарф илиминин кайдасынын негизинде бул жерде өзгөртөбүз, же болбосо баягы истимал, касратыл истимал, эч кандай тасриф жок, бул жерде касратыл истимал. Сумувун өтө көп колдонгондуктан могу воф хазиф болуп кетип, анын ордуна не? Касра келет. Касра келгенде могу бул неме да? Касра, сукун, буга касра беребиз, буга сукун беребиз. Сукунду каяктан алдык? Сукунду мана могул жердеги воф, биринчи воф, сукунду. Ошол сукун маяка жылат. Макул? Ошондуктан бул жер касратыл истимал дейбиз дагы, вофту кесип эле анын ордуна эмнени алып келип койдук? Хамзаны алып келип койдук да исм болуп калды. Болду. Бул бир жол. Экинчи жолу тасриф жолуна карай турган болсок, могул жерде сумувун дегенде эки воф бар. Туурабы? Могул жер мындай. Могул сукун
өзүнүн алдыңкысына кетет. Могул жерде эмне бар? Мим бар. Мимдин харакаты эмне болуп калды? Сүкүн болуп калды. Өзүнүн харакатын могу немеге берет, могуга. Синге. Харакат эки сүкүн жолугуп калган кезде эмне кылабыз? Бирөөсү хазып кылабыз. Кимисин? Харфи илланы. Харфи илла бул жерде вовпу, вовту хазып кылып таштайбыз. Вовту хазып кылып таштагандан кийин могул жерде бирөө калып атабы? Калган вов болсо бул дагы могу хазып болгон вовтун ордуна неме келет? Хамза келет. Хамза келет. Хамза келгенден кийин могу вов касратыл истемалдан хазып болуп кетет. Бул ушул жагы. Эми васм же болбосо висм дей турган болсок, васмда бунун маанасы аламат. Аламат. Ар бир нерсенин аламаты. Менин аламатым Нурбек. Бардыгыбыз окшошпуз, туурабы? Бирок айырма болсо эмне экен? Менин атым Нурбек. Менин аламатым Нурбек. Бунун аламаты стол. Тигинин аламаты дагы башка нерсе. Ошондуктан бул жерде белги аламаттан чыгып атат. Бунда деле ошол. Бунда деле эки жол менен. Бирөөсү тасриф, экинчиси болсо касратыл истемал. Касратыл истемалда вавты алып таштап эле ордуна эмне кылабыз? Хамзаны беребиз, касра менен исм болуп калды. Ал эми эгерде тасриф жагынан карай турган болсок, фе'лун вазындагы эгерде фаул фе'л тушунда харфи иллат келип кала турган болсо, эреже бар. Мо харфи иллат хазып болот дагы, анын ордуна же бул жерге тыйын алып келебиз, симатун кылабыз, же болбосо анын ордуна алифти алып келебиз. Бул Ибн Хаджибдин Шафия деген китеби бар. Кафиянын бир туганы. Шафия деген ошондо айтылган да. Макулбу? Анан кийин бул жерде деле, васымда деле могул вафтын ордуна хазып кылган неме кайданын негизинде алифти алып келебиз, хазып болуп кетип. Алифти алып келебиз дагы, анын аракатын болсо эмне кылабыз? Касыра беребиз. Ошондо исмун болуп калды. Макулбу? Мисалы, буга мисал алып келе турган болсок, вазн, зинатун. Туурабы? Вазн, зинатун. Ненин негизинде зинатун болуп калды? Эреженин негизинде. Ал эреже эмне? Эгерде ошол фаул фейл харфи иллат боло турган болсо, ал хазып болот да, анын ордуна эмне нерсе келет? Ты келет, же болбосо алиф келет. Ошол кайданын негизинде эмне болду? Исм болду. Эми исм дегенден кийин Аллах Тааланын кайсыл эле аты болбосун буга туура келе берет. Макулбу? Мисалы биз бисмилла, буга чейин бисмилланы айтып жүргөндө көңүл бурдуңуздарбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим дейсиз, а бирок кайсыл аты менен сиз баштап жатасыз? Мисалы мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм деген, ошол кайсы аты менен баштадың? Ойлонуп көрдүңүздөр беле? Кайсыл аты менен баштап атасыңар? Койсоңуз анда тескери болуп калып атпайбы? Кайра эле кирип калып атасыз. Карасаңыз, мээримдүү, ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Анын аты кандай? Биякта дагы 99 аты бар, Кайсы бири болбосун боло берет. Түшүнүңүздөрбү? Көңүлдү бурайлык. Ошондой Аллах Тааланын аттары бар көптөгөн. Ошонун кайсы бири болбосун баштай беребиз. Ошол эле Аллах Таала деле туура болот. Же болбосо Рахман десеңиз деле боло берет. Же болбосо Рахим десеңиз деле боло берет. Же болбосо дагы башка аттарын айтып берсеңиз боло берет. Андыктан могу исм дегенде бунун мусаммасы, бул исмдин мусаммасы бар да, туурабы? Аталма, эмне нерсе аталып жатат? Аллах Таала аталып жатат, эмне нерсе менен аталып жатат? Лиллахи асмаул хусна фад'ууhu биха. Аллах Тааланын жакшы нелери бар, аттары бар. Фад'ууhu биха. Ошол аттары менен не кылгыла дейт? Дуа кылгыла дейт. Андыктан ошол биздин бисмиллахыбыз биринчи очередь дуа. Баштап аткан, я Аллахым, мен ушул баштаган ишимдин аягына чейин жеткизип берип, берекелүү кыл деп, баштадыңыз эле Аллах Тааланын кайсы бир атын кааласаңыз боло берет. Кааласаңыз 99 аттын бардыгы.
эми ниетиңизге жараша. Бул исм. Мен кыскартып атам туугандар, жетишкенге аракет кылайлыга. Айтылып аткан матлап баягы биздин темабызга ылайыктуу, мынакей буну башында айта кетпептирмин, эсимден чыгып калыптыр. Рисалатул Кубра фил басмала. Только басмала жөнүндө сөз айткан китеп. Бисмилла тууралуу. Бир гана бисмилла тууралуу айткан сөз. Ким жазыптыр? Мухаммад ибн Али Саббан деген биздин аалымдарыбыздан ушундай берекелүү китептер калып кеткен. Бул эмне экен? Азыр ушундан маалыматтарды сиздерге мындай үзүп баягындай гүл кылып, гүл десте кылып сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз. Хоп. Кайсы не нерсеге келдик азыр? Allah. Так. Аллахка келдик, а? Аллах. Аллах Таала дегенде, Аллах деген лафзга келген кезде сиздер биздер бир нерсеге көңүл буруп кетелик. Лам тамгасы кандай тамгаларга кирет? Лам. Ичке, лаху, лака. Бирок Аллах дегенге келген кезде, могул жерге келген кезде эмне болот? Жон. Эмне себептен? Дагы бир туруп айтып коюңузчу, катыраак. Таазим үчүн келет. Баягы бул жердеги ракык болот атпайбы, баягындай жумшак болот атпайбы? Лиллахи десең баягы жумшагыраак болот. Бирок Аллах Тааланын азаматын түшүндүрүш үчүн могул жердеги жумшак тамга каткалаң тамгага айланып кетип атат. Эч бир кайда жок бул жердечи айландырганга. Болбосо Аллах лафзына келген кезде бул жерде эмне кылыш керек дейт? Аллах дегенде ламды баягындай оозду толтуруп чыгарган кезде дагы эмне кылабыз? Алла деп туруп баягы азаматын билдирип чыгарышыбыз керек. Макул? Могул жерден өзгөрөт. Бул айта кете турган баягындай кыраатта сөз. Ал эми Аллах лафзына келе турган болсок, 3 түрдүү ой айтылган. Бул Аллах деген лафз эмне деген? Биринчиси исм бул, экинчиси сыфат, үчүнчүсү муштак. Бул деген эмне? Бул Аллах деген сөз башынан эле баштаганда эле исм болгон дейт. Мисалы, стол деген сыяктуу эле. Стол деген сыяктуу эле, же болбосо баягындай то, таш, Зайд, Бакыр деген сыяктуу эле, Зайд, Бакыр деген сыяктуу эле Аллах деген бул исимдарга кирет. Исимдардын чөйрөсүнө кирип атат да. Бирок биз эгерде Аллах Тааланы исим деп туруп затын ирада кыла турган болсок, анда туура эмес келип калат. Тууганда. Могул сөздө эгерде исим дей турган болсок, эмне? Аллах Тааланын заты ирада боло турган болсо, анда туура эмес болуп калат да. Аллах Тааланын затын ирада кыла турганбыз. Неге? Неге дегенде Аллаху фис самавати вал арди дегенде туура эмес келип калат. Аллах Тааланын заты ушу жер асманда болуп калып атпайбы? Аллах деген лафз эгерде затын түшүндүрө турган болсо, анда жер асмандын ичинде болуп калып атат заты. Макулбу? Ошондуктан могу исим дегенде зат маанисинде албайбыз. Зат маанисинде туура келбейт. Такыр эле туура келбейт. Бул исим дегенде алам болот да. Алам деген билесиңер да? Алам. Зайд. Алам болот атпайбы? Бир нерсенин алам, аты. Ошондой алам болгон кезде, значит, могул зат боло турган болсо, такыр туура келбейт. Ал эми сыфат боло турган болсо, кийин исимге айланып калган болсо, галаба, бил галабати. Биринчи сыфат болгон. Сыфат болуп туруп, анан кийин исимге айланган дей турган болсо, анда туура келет. Анда Аллаху фис самавати вал арди дегенде зат, ал жерде заты тууралуу жөнүндө айткан жок. Аллах Тааланын ошол жерде рахматы болушу мүмкүн, жада башка нерсе. Рахмати васиат кулла шая. Аллах Тааланын рахматы эмне кылат? Бардык нерсени ороп алды. Жери болобу, асманы болобу, бардыгын ороп алды. Андыктан могу сыфат маанисинде боло турган болсо, Аллах Тааланын маанасы алам, бул деле алам болот. Бул да алам. Кандай алам? Бил галабати, баягы истиамалда иштетилип, анан кийин барып туруп сыфат
алам болуп калды. Ал кезде ошол өзүнүн сыпатын жоготпойт да. Сыпаттык кезинчи. Себеп дегенде бул жерде фи'лия бар да, фи'лия бар. Ошондуктан Аллах Тааланын баягы Аллаху фис самавати вал арди дегенде туура келет. Болбосо азыркы күндө биздегилер Аллах Тааланын заты дагы, сыфаты дагы жерде деген маананы көтөрүп, маселени көтөрүп сүйлөп жүрүшөт. Биз Матуридиянын акыйдасы депчи, бул туура эмес. Акыйда биздин Матуридия акыйдасында мына могул эгерде исим алам болуп туруп Аллах Тааланын заты мурат боло турган болсо, эч такыр туура келбейт. Бул сыфатыга туура келет, туура. Ал эми муштак боло турган болсо, ал неден келген дейт? Илахтан келген дейт. Илах менен Аллахтын эмне айырмасы бар десе, илах болсо баягы маъбудун бил хак, маъбудун бил хакка деле иштетиле берет, бил батыл болсо деле иштетиле берет да. Мисалы, чыныгы Аллах Таалага деле илах деп айтсаң болот. Я илахи дейсиң, мисалы дуаңда. Же болбосо Аллахумма деген сыяктуу эле я илахи деп. Же болбосо баягы Лату Уззага деле илах деп иштетип жүрүшкөн да арабтар. Же болбосо биздикилер деле азыр теңир жана да башка деген сөздөрдү колдонуп жүрүшөт. Мындай илах маанисинде бул иштетилет. Значит, чыныгы Кудайга деле иштетиле берет, калп Кудайга деле иштетиле берет. Андыктан ал-илах болуп, анан касратил истимал кайреле, могул алиф не болуп кетти? Hazb болуп кетти дагы, эки лам идгам болуп атат. Андан кийин Аллах болуп калды деп муштак болуп атат да. Макулбу? Кийинки сөзгө өтө турган болсок, могул жерде экинчи сөз Ар-Рахман. Ар-Рахман. Ар-Рахман кайсыл жактан чыккан? Кайсыл жерден келди? Бул каяктан келди? Жок, бул не өзү биринчи? Бул сифат мушаббаха же мубалага не бул? Мушаббаха. Сифат мушаббаха кайсыл жактан алынат? Неден алынат? Кандай феилден алынат деген сурап берейинчи? Мази. Кандай мазиден алынат? Лазымдан алынат. Лазым филдерден. Макул. Гадбан. Не бул? Ачулуу. Же болбосо сакран. Мас. Булар эмне? Мубалага же сифат мушаббахага? Мубалага. Неге дегенде гадбан өтө ачулуу. Же болбосо сакран десе таза болбой калып турду мас да. Бирок бир аздан кийин солугат да. Же болбосо бир аздан кийин не кылат? Ачуусу кетет. Сифат мушаббаханыкы андай нерсеси жок. Сифат мушаббаха эмне? Дайыма бар. Ошол сифаты дайыма турө берет. Жоголуп калбайт. Чеги жок. Андыктан могу Рахман же сифат мушаббаха болуш керек, же болбосо сифат же исми мубалага болуш керек, туурабы? Анан кийин экөөнүн дагы бир айырмасы эмнеде? Кайсыл жерден алынат дегенде феилден. Кандай феил десе, же болбосо лазым болуш керек, же болбосо мутаадди. Сифату мушаббаха дайыма лазымдан алынат. Сифату мушаббаха дайыма лазымдан алынат. Ал эми мубалага мутааддиден алынат. Рахимакаллах дейбиз, Аллах сага мээримдүүлүк кылсын. Туурабы? Сага мээримин төксүн дейбиз. Каны колдонуп атабыз. Мутааддиси не болду? Мустаким кага болуп атат да. Андыктан ал мутаадди. Ошондо бул рахимадан алынат. Рахимадан. Рахман, рахимадан сифаты мушаббаха эмес, балким мубалага болуп келет. Неге? Дегенде Аллах Таала өтө мээримдүү. Тетиги ташка деле мээримдүү, капырга деле мээримдүү. Карасаң, капырлар жыргап иштеп, жыргап ичип жатышат. Күнү көрүп, бизге чыккан күн аларга деле чыгып жатат. Бизден жакшы жашоону көрүп атат. Аллах Тааланын мээримине бөлөнүп эле жатат.
Кайсы мээримине? Рахман болгон мээримине. Тоокко деле Аллах Тааланын мээрими төгүлөт. Ушунчалык Аллах Таала мээримдүү зат. Карагылачы. Куранда Аллах Таала айтат: "Авалам ярау иля тойри фауқухум саффат." Андан не дейт? Яқбидна, андан кейін ма юмсикухунна, аларды ешбір зат қармалайды дейді. Ушу асманда монтип кетіп баратат. Саффат юқбидна. Саффат юқбидна. Ешбір зат қармалайды илля рахман. Ким қармалады? Мээрими төккөн, ошол чымчыкка мээрими төгүп атат да. Караңыздарчы, Аллах Таала өзүнүн мээриминин чексиздигин көргөзүп коюп атат. Кимге дагы? Чымчыкка дагы. Мен сүйлөгөн жокмун, Аллах Тааланын сөзү. Бул кайсы сүрөдө? Табарак сүрөсүндө. Мүлк сүрөсүндө аста. Мүлктө. Ошодо, Табаракта. Мен да адашып кеттимби дедим бир. Көрдүңүзбү? Аллах Тааладан башка, ошо Рахмандан башка эч ким кармабайт дейт аны. Ошо учуп бараткан затты, чымчыкты эч ким кармаган жок, илля рахман. Караңыздарчы. Чымчыкка дагы мээримдүү дейт. Жамаадаттарга, бүткүл махлукаттарга Аллах Таала мээримдүү. Кайсыл мээрим менен? Рахман менен. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала ушундай мээримдүү зат. Каяктан чыкты? Рахимадан чыгып атат. Мутаадди феилден чыгып атат. Мутаадди феилден чыгып атат. Макулбу? Бирок бунун чеги бар да. Чеги бар. Бунун чеги бар. Бая Годбан дедим го, же болбосо Сакран дедик, бирөө өтө мас. Бирок карасаң 1 саат 2 саат же болбосо эртеси сооло басып жүрөт. А бирок Аллах Тааланын немеси бул капырларга чеги бар экен да. Капырларга болгон мээримдүүлүгүнүн чеги бар экен. Өлдүбү, кыямат башталат. Баягы кээ учурларда баягындай котормолордо бул дүйнөдө капырларга жана момундарга мээримдүү деп которуп атышпайбы? Ошонун маанасы ушул жактан чыгат да. Эми рахимди сыфаты мушаббаха болот. Айта кетелик, Сыфаты мушаббаха болгондо могу рахимадан чыгара албайсыз да. Неге? Мутахадди болгондуктан бул рахимадан чыга албайт. Бул каяктан чыгат анда? Ахсантум, жазакумалла. Мархабан би насрина. Рахума. Моундан чыгат. Рахумадан чыгат. Рахумадан. Мээримдүү. Жөн эле мээримдүү. Мунун мээримдүүлүгү ушунчалык мээримдүүлүгү некен? Чексиз да. Чексиз. Бул дүйнөдө дагы жана ахиретте дагы чексиз. Бирок ушул баягы могу Рахман болсо чымчык, ким эле болбосун бардыгын эле болот да, ороп атат ичине, туурабы? А булчу? Бул кимдерге? Момундарга. Эми бир далил менен сүйлөгүлө да айланайындар. Далил бизде бир гана Куран. Сыфаты мушаббаха болду. Бир гана Курандан. Инналлах бил муъминина рахима деген аят барбы? Карлар, силерде бекеринен отургузган жок. Ва кана Аллаху бил муъминина. Ва кана Аллаху бил муъминина рахима. Көрдүңүзбү? Кимдерге экен? Момундарга некен? Рахим экен. Мынакей. Бул рахим момундар гана хас экен да. Bir gana kim amantu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri dedi. Ve ba'si ve ba'del maut tağımni hayır şar min Allah Teala. Oşoga iman keltirgen adamga gana Allah'ım ne kılatken? Bu merimin tөгөт экен. Түшүнүктүү болду да бери. Азыр тазиядан кичине да бир эки нерсе калып кетиптир, ошону айта кетелик, Могул жерде Аллах бар. Бул эмне болду? Бунун сыпаты болуп атпады эле? Бул касра болгон да, туурабы? Бул да эмне болот? Бисмиллахир-рахманир-рахими, туурабы? А бирок эгерде монтип окуй турган болсокчу, болобу? Бисмиллахир-рахманир-рахима десек. Болот да, эмнеге болбойт экен? Болгондо бунун аты бар да.
бул таркиптин аты бар, атын жазып калайлыкка. Al-wasful maqtu'. Al-wasful maqtu' деген таркип бар да, неме бар, истилах. Не деген? Бул васф дейт, башында негизинен эле сыфат дейт, бирок мaqtu' анил маусуфи, анил маусуфи. Маусуфтан не болуп калды? Ажырап калган. Кесилип калган. То есть мына могул эки Аллах лафзы менен ажырап калган да, мынданчы. Бул негизинен васф болгон могулуку. Бул маусуф бер. Туурабы? Бирок могу маусуфтан ажырап калган кезде фатхала же болбосо замма. Эми фатха ала турган болсо эмне болот? Амдаху деген феилге мафул болуп калат. Могул жерде феил бар, амдаху деген. Амдаху деген не? Мадах. Мадах. Мактаймын. Кимди? Рахманды. Кимди? Рахимди. Амдахур рахмана, амдахур рахима. Же болбосо замма кыла турган болсок, могул жерге амдаху эмес, могул жерге хуаны коебуз. Ким? Хуар рахманур рахиму болуп калат да. Бул анда муптада болот дагы, бул эмне болуп калат? Хабар болуп калат. Бунун максаты эмне? Не кылабыз ушу васфты маусуфтан ажыратып? Неге? Максаты эмне? Максаты танбih. Бизди көңүл бурдуруу. Мисалы карасаңыз, Бисмиллахир-рахманир-рахим десең, баягы көнүмүш адатта көнүп калганбыз, бисмиллахны окуп атат депчи. Бирок деле Бисмиллахир-рахманир-рахим десем эле сен көңүл бура калдың да. Бул эмне деди? Депчи. Чото башкача окуп кетти. Деп бир көңүл бурасың да, жок дегендечи. Бул эмне дегени? Хуар-рахманур-рахим деп мага эскертип берет. Эсиңе кел. Ал жанакы сен айтып аткан Аллах Таала мээримдүү зат. Кимге мээримдүү? Бардыгына мээримдүү зат. Жанакы учуп жаткан, ма юмсикухунна илля-рахман деп эстешибиз керек да. Мисалы, Куранда келген аят. Андан кийин ар-рахим. Ар-рахим мен ким ал? Бил муъминина рахима. Көрдүңүзбү? Ошол баягы хуа бул жерде бизге эскертүү берип атат да. Же болбосо мадах десек ар-рахманар-рахима деген кезде эмне болду? Мадах. Мен мактап жатам. Кимди? Баягы Аллах Тааланы мактап жатам. Кандай Аллах Таала? Рахман болгон, рахим болгон Аллах Тааланы мактап жатам деген маана беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп күнүнө биз кандай гана иштерди айтпайбыз, бирок маанасынан алыста калып кеттик. Ошонун түшүнүгүнөн алыста калып кеттик. Болбосо ошондо айтаардан алдын бир аз көңүл буруп туруп, ошол нерсеге кичине токтолуп туруп, мааниге кичине маани берип туруп, айта турган болсок, иншалла баягы кылып аткан ишибиз эмне болот? Берекелүү болот. Мисалы, баардыгыбыз жакшы билебиз, Кафия деген китеп бар, окуганбыз, кармап көргөнбүз, укканбыз, кейбирөөбүз баштан аяк окуп чыкканбыз. Ошонун башында бисмилла деген жок да. Бирок болбосо бүгүнкү күнгө чейин эң жакшы китептердин арасына кирет. Жана дагы эч бир талаба аны окубастан медреседен чыгып кетпейт да. Туурабы? Эмне себептен? Себеп дегенде ошол Ибн Хажиб жазып жаткан кезде бисмилланы толугу менен түшүнүп, ошону айтып анан кийин баштаган да. Ал-калимату лафзун вудиа ли ма'нан муфрадин, муфрадан, муфрадун деп айтып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин бул китеп бизге сакталып келатат. Эмне себептен? Жанакы бисмилланын берекетинен да. Көрдүңүздөрбү? Иншалла биз дагы кандайдыр бир иштерибизде жана дагы башка бир кылып аткан кайсыл эле неме болбосун, бисмилладан колдонушубуз зарыл. Мен сиздерге ошо бисмилланын бир-эки фазилетинен айта кетейин, хадистерден. Анан кийин башка немелерге да өтөбүз, иншалла.
Xo'p. Ruya anna rajulan qala bi hadratihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama ta'isa shaytan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamның алдында келіп алып bir kişi мындай деп жатып қалды да. Шайтан байқұш болсын, байқұш болып кетсін деп баяғы шайтанға бір баяғындай қарғыш айтып жатады да. Ta'isa shaytan. Баяғында байқұш болып кетсін дейді. Анда пайғамбар не деді? Faqala lahu alayhi salatu wassalam la taqul zalika. Мындай дебе? Мындай дебе? Байқұш дебе аны. فإنه يتعاظم عنده. Бұл нәрсе өте uzun, аны түмеле улықтап жібереді бұл. Омпи, аға түмеле күш қуат бербейсің анда. Аны қолдап отпайсың сен. Ай аңда хазал қол. Мындай сөзді айтарың менен дегенде. Валакин қул. Бірақ мындай деп айтқының. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айт дейді. فإنه يصغر حتى يصير أقل من ذبابة. Аны шунчалық ақараттап тастайды, кичинекей кылып тастайды, бұл чыңын пашап кичинекей бір нәрседен дағы өтө кичинекей болып кетеді дейді. Қараңыздаршы. وروي من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. Кимде-ким бұл дүниеде жашоосу, бактылуу болушун кааласа, жанадагы өтөөрдө шахид болуп өтүшлүктү кааласа, бул дүйнөдө ар бир кылган иштеринде бисмиллахны айтсын дейт. Жанадагы көптөгөн хадистер бар, аларга токтолушулугубуздун кажети жок. Мисалы Курандан айта турган болсок, бисмилла тууралуу Хасан Басри баягы Аллах Тааланын могул сөзүн тафсирлеген кезде мындай деп айтат. Иза закарта роббака фил Кур'ани. Закарта деген сөздү эгерде Аллах Тааланы Кудайыңды Кур'анда зикр кыла турган болсоң дейт. Ошондо яни бисмиллахир-рахманир-рахим дейт. Яни бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтканыңда деп атат да. Же болбосо وألزمهم كلمة التقوى دي أنها بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة التقوى منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Бұл азыр колдон келишинче сиздерге кыскартып, баягында жеткиликтүү кылып айтканга аракет кылдык. Иншалла бисмилла тууралуу эгерде дагы деле жакшы маалымат алгыңыздар келсе, могул китепти табып, иншалла окусаңыздар көптөгөн маалыматтарга жетесиздер. Көп эле адамдар баягы наху, сарф, жана фиқ, усул, хадис деп өмүрү менен медреседе өткөзүшүлүгү менен кээ бир убакыттар, көпчүлүк убакыт десем адашпаймын, Куран четте махжур болуп калып кетет да. Махжур деген не? Матрук. Көңүл бурулбайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп валазалинге чейин окуп чыктайсың, эчеле мааниsin билбейсиң. Кетип атабыз. Туурабы? Жана дагы башка. Жана дагы ошол Куранга болгон мамилебиздин өтө аздыгынан Курандын тафсир деген кандай дегенде биз көп эле түшүнбөйбүз да. Албетте Курандын өзүнө гана таандык болгон эрежелер бар. Сарфтан таппайсыз ал эреженичи, балагаттан да таппайсыз. Усулда дагы жок ал нерсе, башка нерселерден таппайсыз. Бул Куранда гана колдонула турган эрежелер бар. Ошол эрежелерди эгерде биз колдоно билсек, баягы Куранды муъжиза деп атпайлыкпы, көкөрөгүбүздү чаап, башка диндин өкүлдөрүнө айтабыз. Куран эмне деп? Силердин Кураныңар ошол убакытка, силердин китебиңер ошол убакытка гана таандык болгон, бир элге гана таандык болгон. Биздин китебибиз бүткүл аалам адамзатына жана акыретке чейин. Андан дагы кийин деп атпайлыкпы? Бул муъжиза да турабы? Ошол муъжизалыгын эми айтып койдук. Кантип чыгарабыз? Ошону кантип далилдейбиз? Ошолордун бирден бир жолу ошо Куранга таандык болгон эрежелерди билишибиз керек. Мисалы, 2-ге 2-ни кошсоң эмне болот? 4 болот. Жана дагы муптада дайыма марфу болот, туурабы?
ошол сыяктуу баягы эрежелер бар сыяктуу башка бир илимде эмне Куранда дагы өзүнүн эрежеси. Ошол эрежелер өтө көп. Алардын бардыгын азыр сиздерге айтып жетише албайм, албетте. Бирөөсү менен тааныштырып кетейин, Zuyulul Ucuda alif lam kalıp getir geçirirler. Zuyulul ayi ta'lilun li suduriha. Ay degen ayattın camı. Ayatun var mı? Ayatun. Ayatun camı ayatı. Bul ay buldağı cam. Zuyulul ayi ta'lilun li suduriha degen ne? Bu ne degeni? Bul degeni bir ayatta alabız. Bir ayattın ayet zuyul degeni zayil emne? Ildıyqı söz, akırkı sözü. Kuyruğu. Akırkı sözü. Oşol akırkı söz deyt. Başındagı gelgen söz bargo, başında gelgen söz bar, oşoga sebep bolut deyt. Oşonun illatı bolut deyt. Түшүнүктүү болду? Мынакей бул аят болду, бияктан башталды. Бияктан бүттү. Мына бүткөн жердеги сөз, могул жердеги сөзгө не болот дейт? Себеп болот дейт. Ушул сөз менен башталып калышыначы. Аят ушул сөз менен башталып калышылыгына себеп болот дейт. Могул. Мисал, эми карекелерибизден не кылабыз? Жардам сурайбыз. Мен аяттын маанисин айтам, силер аяттын өзүн которуп бересиңер, мага айтып бересиңер. Макулбу? Эми карылар иншалла көрөбүз канчалык. Баягы Куранда Аллах Таала мындай дейт да: "Вал баладут таййибу", андан кийин не дейт? Машалла. Карыларыбыз бар экен, а? Вал баладут таййибу. Вал баладут таййибу. Яхруджу не кылат дейт? Яхруджу набатуха. Набатуха. Тухуа. Туху же тухава. Туху кен тухуа. Туха кен, а? Чи тухуа. Набатуху ана бизни роббихи. Андан кийин والذي خبث خبث деген син менен бе? Ошо син. خبث не кылат дейт дагы? لا يخرج إلا نكدة. إلا نكدة. Андан кийин? Андан кийин? Жок. Яшкурун болот, аягы. Не дейт дагы? Эми улантып кылайм аягына чейин. Мен уруксат берем, китепти карай бергиле. Казалика. Машалла. Казалика. كذلك نصرف لقوم يشكرون. Эми карагыла. Биринчи эмне башталдык? Биз аягына барабыз да. Ошол аяттын эң акыркы таңбасына барабыз. Сөзүнө. Зайлул аям не болуп атат? Яшкурун болуп атабы? То есть, ликомин яшкурун. Кандай коом? Шүкүр кылуучу коом. Значит, кайсыл эле бир коом эгерде шүкүр кыла турган болсо, Аллах Таала ошол коомду не деп атат? Тайип деп атат. Тайип деп атат. Кайсыл эле бир коом шүкүр кылса, Аллах Тааланын көз карашында Аллах Таала аларды баладу тайип, балаттан мурат бир айыл деле боло берет, кыштак боло берет. Bir аймак боло берет, шаар боло берет, мамлекет боло берет. Же болбосо жер толугу менен деле боло берет. Болгону ошол жерде жашап аткан адамдар
не кылсын дейт? Шүгүр кылсын дейт. Эгерде шүгүр кыла турган болсо, тахруджу набатуха биизни роббих, Аллах тааланын буйругу менен гана чөптөр өсөт дейт. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, чөбүңөрдү да Аллах таалам буйругу менен өсүп калат дейт. Жана ал жерде ла яхруджу хабас, хабис, жаман нерсе, иплас нерсе эч качан өспөйт дейт. Неге? Себеп дегенде, могул жерде накидада эки түрдүү болот. Эгерде өсө турган болсо, ал накида баягы жиркеничтүү болот дейт. Өсүп кала турган болсо, кокустан өсүп калса, ошол жердеги эл ошол чөптү, жаман, арам нерсени хабис боло турган болсо, арам чочко болобу, эмне нерсе болсо, накид жек көрүп калат дейт. Жек көрүп калат дейт. Же болбосо, эч качан өспөйт, эмне себептен? Ал накид болгондуктан өсө албайт дейт. Көрдүңүзбү? Эки түрдүү тафсир болот да могул жерде. Көрөсүңбү? Зайлул ая, зуюлул аят, талил болуп атат, иллат болуп атат, баштындагы келген сөздүн эмне үчүн балады тойып деп Аллах Таала айтты. Себеп дегенде, ошол коомду Аллах Таала шүгүр кылгандыгы үчүн аларды тайып, эң жакшы коом, эң жакшы шаар, эң жакшы айыл, же болбосо бир үй бүлө. Эгерде баягы атасы, энеси, баласы, кызы биригип алып, шүгүр кыла турган болсо, ошол үй бүлө дагы Аллах Тааланын көзүндө некен? Тайып экен. Жана ошол үй бүлөнүн оокатын Аллах Таала өзүнүн буйругу менен чыгарып жеткизип берет. Жана ал жерге эч качан арамды жолотпойт. Бул биздин Кураныбыз. Жеткиликтүү болду? Казаликадаки не деген жазуу? Казалика нусаррифул аяти лиқоми яшкурун. Бул мен колум эптемей жазып койдум. Өзүңөр жакшы кылып жазып алгыла, макулбу? Бирок негизи жакшы эле жазам. Айта бериңиз. Тахруджу яхруджу экен. Мейли, тахруджу болобу, яхруджу болобу. Анакей. Мына карыларыбыз. Бияктан бир карыбыз, бияктан экинчи карыбыз оңдоду. Яхруджу болсун. Түшүнүктүү болду? Эми өзүңөр баягы Куранды ачып туруп, бир-эки аяттарды мындай көз жүгүртүп көрүңүздөр. Ошол көз жүгүрткөндө арткы, эң акыркы сөздү карап туруп, баш жагын кичине эле ойлонсоңуздар, эмне болот? Бир гүлдөр чыгат. Гүл чыгат. Ушундай гүл чыгат, ушунчалык сизге даамы таттуу болот. Өзүңүз ошол Курандагы айтылган рамздарды, баягы сырларды, Курандын сырларын таап билген болосуз дагы. Иншалла сиздерге дагы Аллах Таалам ошондой нерсени ачып берет. Мына бул жөнөкөй бир эрежени билип алдык. Бирок канча деген аяттарды биз ушунун негизинде не кылсак болот экен? Майнс. Эгерде могу аятты билбегенибизде, могуну кантип которот элек? Түз эле которуп кетпекпиз да, туурабы? Баладу тайып, жакшы шаар, анын немеси Аллах Тааланын буйругу менен чыгат, жана ал жерде эч нерсе, жаман нерсе өспөйт, бирок өссө дагы накид, баягы жеккерилген болот. Аллах Таала ушундай ушундай жол менен өзүнүн аяттарын шүгүр кылган коомго сарф кылып баягындай көргөзүп кое берет. Деп коет элек. А бирок могул колдонгондон кийин могул балаттын тайып болуп калышынын не себептен экендигин биз түшүнүп алдык. Анын себеби баягы эле биздин тилибиз менен сүйлөгөн альхамдулиллахи деп шүгүр кылышыбыз экен. Шүгүр албетте лафзан болот, анан таатан дагы, ибадат менен жана дагы башка. Өчүрө берейин? Куранды окуп жаткан кезде Аллах Таалам ошол сөздөрдүн коюлушу барбы, ошондо да ойнойт да. Баягы бекеринен турбайт да. Ал сөз баягы жерде бекеринен туруп калбайт. Бекеринен башка жерге барганда өзгөрүп кетпейт. Көңүл бурушубуз керек. Макулбу? Мисалы, азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү эки сөзгө бурайын. Бирөөсү ахад,
бирөөсү вахид. Макул? Эмне экен? Вахид, экинчиси ахад. Вахидке аяттарды айтайлыкчы. Илахукум илаху вахид. Илахукум, силердин кудайыңар. Илаху вахид, ал вахид. Жалгыз кудай. А буга мисал айтайлыкчы. Кул хуаллаху ахад. Экөөнүн эмне айырмасы бар? Илахукум илаху вахид. Турабы? Бул жерде кул да, мен кул деп жазайын деп атпаймынбы? Кул хуаллаху ахад. Мындай карасаң, экөө тең ахад, вахид экөө бир эле жалгыз деген маана берет, турабы? Бирок айырмасы барбы? Ушул турушунда айырма барбы? Бар да, бул жерде ваф бар, бул жерде ваф жок. Турабы? Бир айырмасы. Бул 3 тамгадан турат. 1, 2, 3, бул болсо 4 тамга. 1, 2, 3, 4. Эгерде бир тамга бир сөздө кошумча болуп кала турган болсо, маанасы дагы өзгөрөт. Зиядатул хуруф, зиядатул ибара, зиядатул фил маана. Ал болсо неме? Бул жерде хуруф жөнүндө кетип атабыз. Хуруф, харф. Эгерде бир харф ашыкча кошулуп калса эле эмне болот? Маанасы да ашыкча болот. Могул жерде илахукум деп тиги Аллах Таала, пайгамбарыбыз тиги өзүнүн кутушунда турган мушриктер менен аларга баягында даават кылып жаткан кезде силердин кудайыңар жанагылык бир жалгыз кудай. Илахукум илаху вахид. Силердин кудайыңар ал жалгыз кудай. Неге? Себеп дегенде алар болсо мушриктер баягы 4, 5, 10, 20 деп жүрүшөт да. Канча деген кудайлар бар, Жок дегенде экөө деп жүрөт да. Турабы? Ал экөө эмес, 3 эмес, 4 эмес, 5 эмес. Балким ал эмне? Бирөө. Бул вахид ненин тушунда турат? Көпчүлүк. 2-нин тушунда, 3-өөнүн тушунда, 4-өөнүн тушунда, дагы жада калса коммунисттердин тушунда, Кудай жок дегендин да тушунда турат да. Кудай жок дегенде, жок эмес, ал жалгыз Кудай. Экөө эмес, ал бирөө, 3 эмес, ал бирөө. Значит, могул жерде вахид деген эмне? Бул болсо 1, 2, 3 дегендин тушунда туруп атат да. Түшүнүктүү да? А могул жердечи бул жерде андай эмес. Бул жерде могу кул бар го, могу кул. Могу эмне? Мухаммад деп Аллах Таала кайрылып атат да. Мухаммад, айткының деп. Эмнени айткының? Мына могуну айткының. Кимге айтайын? Могу деди мушриктерге. Неге айтам аларга? Алар эмне деди билесиңерби? Сенин кудайың эмне? Кандай кудай ал? Деп сурап атышпайбы? Мушриктер келип алып, сенин кудайың кандай деп сурап атат да. Бул баягы Курандагы бир мубахиса бар да. Пайгамбар менен баягы мушриктердин ортосундагы. Баягы "Ман халакас самавати вал ард" дегенде эмне деп жооп бериштилар? Халакахумуллах. Пайгамбар келди дагы, бул жер асмандарды ким жаратты десе, алар айтты, бунун баардыгын Аллах жаратты дейт да. Бирок бунун уландысында бирок көпчүлүгү ла я'ламун деп келет. Көпчүлүк билбейт ан нерсени. Ошол нерсени баары Аллах жараткандыгын көпчүлүгү билет, кээ-бирөөлөр эле айтты дейт. Анан булар келди да, макул, биз жер асманды Аллах жаратыптыр. Сенин кудайың кандай андай деп суроо берип атышат да. Караңызчы. Сенин кудайың кандай? Анан Аллах Таала эмне деп атат? Ошолорго жооп кайтаргын дейт. Сенин кудайың ал ким? Хуа ал Аллах ахад. Бул ахадият. Бул жерде ахад деген неме? Мына могул жерде бирөө эле да, мен бирөө эле дейт, амон кат коелга жок дейлик. Мына могу бирөө эле. Жок мындан башка марка. Макулбу? Бирөө эле. Кумайык деген сөздү түшүнөсүздарбы? Кумайык. Жалгыз, жалгыз дегенде кыргыздын сөзү кумайык, жалгыз. Бирөө жалгыз. Бирок ушундай жалгыз бөлүнбөгөн жалгыз да. Могул жалгыз болсо да эмне болуп атат? Бөлүнүп жатат. Бул ахадка кирбейт. Могул ахадка кирбейт. Ахад деген зат ал эч качан бөлүнүп кетпеген затты ахад дейбиз.
Баягы вахид тигилердин тушунда болуп атпады беле? Ахад бул өзү менен өзү, бирок ушундай ахад, ал мен бөлүнбөгөн затмын дейт. Эмне себептен Аллах Таала бөлүнбөйт десе, Аллаху самад. Мына могу сөз, могу ахадтын эмнеге Аллах Таала бөлүнбөйт экендигин могу түшүндүрүп атат. Себеп дегенде Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес. Мына могу бөлүп койсоң, мына могу болбосо могу кургап кетет да. Бул муктаждык. Муктаждык. Жерди ортодон бөлөйүп, бул жагын бирөөгө берейик да, бул жер сеники деп. Бул жак меники деп, Мен могул жакты башкарыш үчүн буга муктажмын да. Себеп бул болбосо менин ишим жүрбөйт. Себеп дегенде жөртүгүлүк да. Туурабы? Айланганда буга муктажмын да. Бул болбосо менин ишим кайдан бүтөт? Көрдүңүзбү? Бая бири-бирине байланышкан да. Бул ахатка кирбейт. Ахат деген зат эч бир нерсеге муктаж эмес. Ушунчалык муктаж эмес, ал бөлүнүшкө да муктаж эмес. Бөлүнбөйт. Себеп дегенде бөлүнмөй турган таркип дей турган болсок, анда Аллах Таала бул жагына муктаж болуп, экөө бириккенде гана Кудай болуп калып атат да. Экөө бириксе анан кийин Кудай болуп атат. Экөөнү ажыратып койсоң, ал Кудай эмес болуп калат. Андай Кудайдын мага кереги жок. Мен андай Кудайга сыйынбаймын. Менин Кудайым андай эмес. Менин Кудайым бөлүнбөйт. Бөлүнбөгөн зат. Бөлүнбөйт дегенден кийин ал кандай зат? Ал жисим эмес. Жисим дегенде бул денеси бар, Дене дегенде уже бөлүнөт да. Денеси жок дей турган болсок, анда ал бөлүнбөй калды. Андактан ал материя эмес да. Бул жерде ахат материяны жок кылып атат да. Мен материя эмесмин деп атат. Мен ушундай затмын дейт. Сен айтып аткан Кудай, сен эптеп Алла жаратты деп коюп атасың. Оюңда баягы Аллах Халик буну жаратты деп атасың. Бирок сен менин ахадият экенимди билбейсиң дейт. Ошол убакыттагы мушриктер билген, могу жерди Аллах Таала жаратып койгонун, асманды жаратып койгонун. Бирок билишкен эмес Аллах Таала моундай зат экенин. Ошондуктан пайгамбарыбыздын рисалаты мына ушуну жеткизиш болгон да. Ахатты, жалгыздыкты. Ана бул Кул хуаллаху ахад, Ихлас сүрөсү бул муташабихаттарга кирбейт, мухкаматтарга кирет, туурабы? Баарыбыз билебиз, мухкам аяттарга кирет. Андыктан могу жер мухкам, өтө катуу айтып атат, ахатмын дейт. Мен ахатмын, бөлүнбөгөн затмын, материя эмесмин деп атат. Мен сиздерди дагы бир Курандын ажайып бир аяттарына көңүл бурайын. لو كان من عند غير الله إن كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Şu ayette толук айтсаңыз, мен адашып атам да. Кана لو كان لو كان فيه جوق لو كان من عند غير الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا موجر كثيرا çoğun جدينا كثيرا өтө көп деп чоңураак кылып коеюн. Эгерде мо кананын замири хуа Куранга кайтат. Куран эгерде Алла Тааладан башка бир заттын алдында келген болсо дейт, силер ал Курандын ичинде көптөгөн каршылыктарды табат элеңер дейт. Бири-бирине келишпестиктерди табат элеңер дейт. Көрдүңүзбү? Kur'an'da egerde Kur'an kitebi egerde adam balası жазганда дейт, анда başı ayağı menen толук эле бири-бирине эмне карама каршы келиш керек эле дейт. Бири-бирине аяттар келишпестиктери болуш керек эле дейт. Могу лау барго, лау кайсыл учурларда колдонулат? Ал лау ошол айткан сөзүн тескериси чыгат да, акыйкатта тескериси болот. Тескериси кандай? Кур'ан Аллах Тааланын алдында.
алдынан келген, Аллах Тааланын алдынан келгендиги анык болду. Лау тескерisi болуп атат да. Анда таппайсыңар. Лаважунун тескеримчиси кандай? Таппайсыңар. Ал Куранда ихтилаф касирди таппайсыңар дейт. Бирок Куранда кичине адашуулар бар дегенди түшүндүрөт да. Касир дегени көп таппайсыңар, бирок кичине табасыңар деген сөз да туурабы? Ошо касирдин тескериси эмне болот? Калил болот. Силер кичине Кудай адашып кетти деген сөздү табасыңар дейт да. Кичине Кудайым адашып кетти, уктап кетиптир да. Сүйлөп атканда. Ушундай маани бербейби? Эмне себептен бербейт? Айтып атпайбы, касирди таппайсың, өтө көп таппайсың, бирок бир аз табасың деп атат. Бул мафхум мухалиф не? Калил бар деп атат да. Эми бул өзү айтып атат. Мондай адашуу немелерди таппайсың такыр эле деп. Бирок болсо ошол эле аяттын өзүндө адашуу бар болуп атат да. Кандай адашуу? Кичине табасың деген сөз чыгып калып атат да. Кичине адашуу болот дейм, айланайындар эми. Ушунча чоң 600 китеп, 600 беттүү китепти машалла кичине адашып кетиш керек да, туурабы? Болбойт да. Акыйдан койбой атат да могул жердеги. Могу жүрөгүң болсо, жок деп атат да. Андай болбош керек. Бул аяттын эмне кылабыз анда? Жүрөгүң аятка каршы чыгып атат да, машалла. Кандай кылабыз? Эрежеге салабыз. Машалла. Эрежеге салабыз. Хоп, кандай эреже бар? Аягын башка. Машалла. Жок, аятка ал түшпөйт бул. Бул түшпөйт. Атайын ошону тандадым да, ошоп түшпөс үчүнчү. Баягы теманы өзгөртүп атам да. Темаларды өзгөртүп атам. Бул жерде башка нерсе бар. Замахшари деген биздин алымдарыбыздын баягындай жакшы бир алым өткөн, Замахшари эмне дейт? Бул тууралуу айтат да. Могу касир бар го, касир. Мынакей семечке чагышлык жакшы эле нерсе, чагасыңарбы? Семечке чагасыңарбы? Жакшы эле чагасыңар, Эми муфтийдин алдында барып чагасыңбы? Президенттин алдындачы? Машалла, сен чакпайсың. А бирок президент жөн эле отуруп да чакпайт, Канчалык адам чоңойгон сайын баягы боло берет деген нерседен сактанып калат да. Боло берет, муну кылса болот. Адал эле нерсе, бирок ага азыркы акыбалда болбойт. Мисалы президентке маягынан кийип алып, футболкачан, кепканы кийип алып туруп, трибунага чыгып алып, мени выбирать эткиле деп сүйлөйт да. Туурабы? Ал костюмчумду кийет, кадимкидей баягындай галстукту кийет, жакшы таранып алып чыгат, туурабы? Өзүнө эч качан жвачканы алып алып чайнабайт, болбосо чайнасаң боло берет, адал эле нерсе. Семечканы чагып ыргытпайт, мисалы. Адеби менен келет да. Кичинекей нерселер да жаман чоң көрүнүп калат. Чоң адамда кичинекей нерсе жаман чоң көрүнөт да. Ошол сыяктуу Аллах Таала кыпындай нерсени дагы кетирбейт деген сөз. Ошол Аллах Таала үчүн кыпындай адашуу дагы касир болуп эсептелет да. Аллах Таалага кыпындай адашуу некен? Касир. Мен Куранды түшүргөндүктөн кыпындай дагы, касирди кыпындай адашууну алабыз. Макулбу? Танвин шондо таклил маанисин берип атабызбы? Жок, бул жерде касир мафхум мухалифти алып атабыз да. Баягы касир дегенден мурат Аллах Таала ошол кичинекей нерсени дагы чоң көрүп атат деп атат да. Чоң көрүп атат. Өзүнө ошол кичинекей нерсени чоң кылып көргөзүп атат да, мен ушундай да ката кетирбейм деп атат. Түшүнүктүү болдубу? Бул Замахшариден болгон сиздерге бу тартуу. Ушу менен сабагыбызды аяктайлык. Болбосо да айтчу неме темалар аябай эле көп, убактыбыз узарып кетет.